главныйга кирсек, бул жерден тамгаларыбыздын кандай көрүнүштө болушу керек? Өзүбүзгө жаккан, өзүбүзгө туура келген тамгаларды биз тандап алабыз. Андан кийин чоңдугу өзү китептер үчүн 12-14 документтер үчүн шрифттери стандарт болуп эсептелет. Газета, журналдар үчүн 9, 10, 11 шрифттер стандарт болуп эсептелет. Биз документ создоп аткандан кийин 14 шрифтти тандап алабыз. Жирный майлуу шрифттер, жоон болуп калды, курсив, алды сызылган шрифттерди биз сүрөттөн тандап алабыз. Аларды жок кылыш үчүн кайра аны активдешип турган шрифтти кайра басып койсок, активи жок болуп калат. Кайра алдындагы сызылган сызыкчаны алып коет. Курсивти бассак кайра түз шрифтти алып чыгат дагы, жирный эмес тандап коет. Бул чоң тамга көрүнүп турган бул тамгаларды чоңойтот. 2-ден 4төн размер жогорулатып кете берет. Мына бир бастык эле 16 шрифтте болуп калды. Дагы бир бассак 18 шрифтке көтөрдү. Кайра жанындагы кичинени бассак, ал кичирейтип кете берет. Андан кийин бул жерде бизге мондой сөздөр дагы керек болуп калышы мүмкүн. Туура эмес, мисалы, биз мына сөздү ката кылып деп эсептей турган болсок, бул ката жазылган сөз да, бунун туурасы деп туруп, кайра аны оңдоп, буну активдештирүүнү алабыз. Билим лицейинин 8-классында окуймун. Бул сөз туура эмес жазылган, экинчи сүйлөмүбүз туура жазылган деген жерлерде колдонушубуз мүмкүн буну. Андан кийин индекстерди коюу, анан метр квадрат, даражаларды коюуда ушул сөздөрүбүз колдонулат. Мисалы, 3-түн квадраты дегенде кандай жазышыбыз керек болот? Мындай форматта жазышыбыз керек болот, 3-түн квадраты дегенде. Ошол жерде мына нерселер колдонулат. Так, андан кийин биз мына сөзүбүздү маркерлөө деген неме менен, функциясы менен сары түскө белгилеп алабыз. Ал жерде сөз эле сары түс эмес, биз каалаган түскө белгилеп алууга болот. Кааласак жашыл, кааласак ак боюнча нет цвета кылып калтырып кое берсек дагы болот. Биздин жазуубузду борборго карай түздө. Ал үчүн биз мына жердеги функцияны кнопканы бассак, борборго карай түздөлүп калат. Оң тарапка карай түздө, эки чекесин түздө. Бул өзүбүзгө керектүү функцияларды колдоно берсек болот. Андан кийинки бизде мисалы аябагандай көп тексттер болуп калышы мүмкүн, аны биз бул жактан башка тексттерди алып көрөбүз. Мисалы, ата мекенибиз Кыргызстан. Бул жерден биз кайсы бир текстти интернеттен көчүрүп алабыз. Так, бул жерге чейин. Копировать. Же болбосо Ctrl-C клавишасынын жардамында көчүрүп алабыз. Бул нерсени көчүрөбүз. Биз ставить кнопкасын басуу менен аны коюп алдык. Times New Roman 14
Şrift. Aralığı 1.15. Abzasların aralıklarının ölçürü. İki çekesine karab düzdü. Noktasını paydalandık. Tak. Kızık dili bolu tabi. Ооба. Tak kimler görüp at hazır? Мен көрүп атам агай. Kayra ulantır öyle. Мен агай. Kırandı. Kayra görgözöz. Tak. Агай. Ayavağандай köp kölömdögü teksti köçürüp aldık. Al жерде биз каалагандай жазып оңдой беребиz, керексиздерин өчүрүп коюуга болот. Ыр сабын биз өзгөчө көрүнүп туруш үчүн жирный, курсив кылып коюшубуз мүмкүн. Бул жерден абзацтар турат. Абзацтарды биз бардык абзацтарды абзац коюп чыгыш үчүн ар бирин пробел менен же болбосо табуляция клавишасы менен белгилеп отурбай, автоматтык түрдө Ctrl-A клавишасы менен белгилеп алабыз дагы. Жогоруда турган линиянын үстүңкүсүн биз 1,5 сантиметр өлчөмүндө жылдырып коебуз. Биздин абзацыбыз автоматтык түрдө коюлуп калды. Бет yüzdеги бизге көрүнүп турган бардык тексттерди белгилеп алуу үчүн биз Ctrl-A клавишасын пайдаланабыз. Тамганын түсүн өзгөртүшүбүз керек болуп калды мисалы. Анын үчүн биз могу жерде A деп түбү кызыл болуп белгиленип турган клавишаны алабыз дагы, баскычты. Биз өзүбүз каалаган түскө тамгаларды боёп алабыз. Кааласак күрөң, кааласак башка түстө. Биз эгерде мына Times New Roman шрифти жакпай кетип атса, башка шрифттерге алмаштырып койсок болот. Бул жагы өзүбүзгө жаккан шрифттерди пайдалана беребиз. Эми биздин барагыбыз 2 беттен турат азыр. Так, биз 16-чы шрифт менен жазып көрөлү. Биздин барагыбыз 1-2 бетти толук болуп калды. Эми кайсынысы биринчи бет, кайсынысы экинчи бет экенин эгер кагазга чыккандан адашып калбаш үчүн биз ставка менюсуна кирип туруп, номер страницы деген функцияны тандап алабыз дагы. Биз бет коебуз. Биринчи бет, экинчи бет, үчүнчү бет дегендей эле. Бул жердеги бетти биз өзүбүз каалагандай түргө алып келип алсак болот. Анын үчүн курсив кылайлы, алдын сызып коелу, жирный кылып коелу. Так, биздин бетибиз биринчи бет, экинчи бет. Бул автоматтык түрдө эгерде жаңы бет кошо турган болсок, анын саны дагы автоматтык түрдө кете берет. 4-чү бет, 3-чү бет. Эми биз барагыбызга рамка коюп коюшубуз мүмкүн, Рамка коюш үчүн разметка страница, андан кийин граница страница дейбиз дагы. Бул жерден рамканы тандап алабыз. Рамканын тибин тандап алабыз ал жерден, өзүбүзгө жаккан. Андан кийин цветин тандап алабыз. Кызыл рамка коюшубуз мүмкүн, сары, көк рамкаларды коюшубуз мүмкүн. Рамкабыздын жондугун тандап алабыз. Анан окей кнопкасын баса турган болсок, биздин рамкабыз бетибизге коюлуп калат. Дагы всех документ деген жерден биринчи страницаны тандап ала турган болсок, биринчи бетибиздеги рамкалар өчүп калды, калган бетибизде рамка калды. Эгерде биринчи эле бетибизге коюп
Калган жердеги рамка керек эмес дей турган болсок, анда биз буну тандап алабыз. Маселен, бул жерде мындай неме болуп калышы мүмкүн. Ставкага киребиз. Кийинки бет. Силер реферат деген нерсени жазып жүргөсүңөр, а? Же болбосо окуучунун өзү жөнүндө маалыматты жазып калышыңар мүмкүн, а? Рамкасы менен. Так. Өзү жөнүндөгү маалымат деп калышыбыз мүмкүн. Албетте бул жерде кайсыл мекемеге тиешелүү экендиги сөз жазып коюшубуз керек. Ош мамлекеттик университети билим лицейи. Аны биз сөзсүз түрдө борборго карай түздөйбүз. Жалаң чоң тамгалар менен жазабыз. Жерге биз логотип коюп коюшубуз мүмкүн, а? Так. Ош му билим лицейинин гана логотипин коюп коелу. Билим лицейи. Картинканы карайбыз дагы. Бул жерде Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин логотипи турат. Копировать изображение, ставить. Биз өзүбүзгө ыңгайлуу болгон типте буну жайгаштырып алабыз. Ал үчүн сүрөттү койгонубузда сөзсүз ал жерде формат деген меню кошулат. Жогору жактагы борборлоштурулганды тандап алабыз. Так. Калганы жайында. Биз билим лицейинин логотипин жайгаштырып алдык. Айланасындагы ак фонду биз кичинертип коюшубуз мүмкүн. Ал үчүн кыркып алуу функциясын колдонуу менен алып салабыз. Окуучунун өзү жөнүндөгү маалымат. Биз буну чоңойтуп коебуз. Сөзсүз түрдө Ош шаары 2020 жыл. Кайсыл жылы ошондой маалыматка ээ болгонун биз сөзсүз түрдө жазып коюшубуз керек. Биринчи бетибизде мына 1 деген сан көрүнбөй туруш керек, а? Ал титулдук бетте бет коюлбайт. Ошондуктан аны фигура менен жаап коебуз. Мына дейбиз. Ак түстө белгилейбиз. Бул жакта окуучунун аты жөнү, резюмеси кетиши мүмкүн, туулгандыгы тууралуу маалыматтар кетиши мүмкүн, жана башка нерселерди жаза берүүгө болот. Биз бул сөзүбүздү борборлоштуруп, дагы бир аз чоңойтуп коюшубуз мүмкүн. Биздин документибиз бул документибиздин чоңдугу кадимки чыгарып аткан A4 барагынын размеринде болду. Аны каяктан билебиз? Линияны 2 жолу басып коюшубуз, кою жол менен алсак болот. Документибиздин жогору жагынан 2 сантиметр ылдыйдан жазылып башталып атат, сол жагынан 3 сантиметр, төмөн жагынан 2 сантиметр, оң жагынан 1,5 сантиметр алыстыкта жазылып атат. Бул стандарттуу
документтин көрсөткүчү. Размер бумаги биздин баракчабыздын көлөмү A4 форматында 21 сантиметр турасына 29,7 сантиметр узунуна кеткен барак. Бул жерден биздин кошумча параметрлерибиз. Биз ушул формат боюнча туруп турсун дешибиз мүмкүн. Бирок A4 эмес, кадимки китеп форматында болгондо A5 размерде биз барагыбызды өзгөртүп көрөлү. Окей. Мына биздин логотипибиз A4төн A5 размерге которгондо чоңдук кылып калды. Аны биз кайра башынан түзөп чыгабыз. Себеби A4 барактын жарымы A5 болуп эсептелинет да. Силер A4 баракты экиге ортосунан бөлсөңөр, бөлүнгөн барак A5 размердеги барак болуп эсептелет. Биздин жанагы фигурабыз да жок болуп кетти. Жаңы фигураны коюп койсок болот. Так. Жанагы жерде 4 гана барак болуп аткан биздин чоңдугубуз бул жерде уже 8 барак болуп калды. Бул ырсактарыбыз батпай калган, аны биз бир аз кичинекей менен батырып койсок болот. Так, негизинен Word'да иштөө ушул типте жүргүзүлөт. Суроолор барбы, түшүнбөй калган? Жок агай. Так, анда мен азыр группага тапшырмаларды жазам. Силер аткара баштайсыңар, Өзүңөр жөнүндө маалыматты ушул типте жазып баштайсыңар.